Аскар мырза, тоолордун койну сонун жери. Көп келесизби ушул тоого? Эми тоого келгеним морекил 12 каминди алып, ошонун баарын оңдоп, морекил кыргыз боз үйүн Ташколбай көкөбүз салып, суунун жээгин кеңейтип, коостоп, эл келгенде ушул жерде бир эстетикалык жакшы бир эс алуу болуп, бала бакырасы менен, жора жолдоштору менен дегендей. Анан тоонун аурасы өзүнчө башкача да, туурабы? Абасы да таза. Мына булуттар да жакын, күн ичинде жылдыздар да жакын, ай жакын. Морекил тоолордун үстүнөн булуттар жылып бараткан ал өзгөчө да, тиги өрөөндөн караганда тоонун астынан баягы булуттар жылып аткандачы. Бул өзүнчө берекет да, просто кайф. Мен да жанымдан бери кечке карадым. Анан ошо тоодо жылып аткандай болуп көрүнөт, баягы булуттар жылынгандачы. Анан биякта суунун баягы үнүн угуп коюп, анан бир кыялдансаң, сонун баягы эмелер, идеялар келет. Жашагың келет. Керемет да. Аскар ага, сиз кыялдарыңыздын баары эле орундалдыбы я? Кыялдар эч качан баары оңолбойт, бирок кыялдануунун баягы эмесин коюш керек да, максимальный планкасын коюп, өтө кандай планканы өйдөрөөк койсоң ошончолук баягы чоң баягы жетишкендиктерге жетесиң. Майда планка койсоң, майда жапыс планка дейчи, бийик планка, жапыс планка. Ошол планкаларга жеткенден кийин эми бу планкалар кете бересиң да, ийне менен кудук каскандай да ар бир планка. Сиз азыр Кыргызстандагы эң бай адам катары эсептелинесиз да. Анан байлар деген ушундай бактылуу болуш керек деп ойлошот. Кайгысы жок болуш керек, жыргал жашоодо жашайт болуш керек деп ойлойт. Бул сөзүңө мен жанагы эле известный фразаны айтайын: богатые тоже плачут. Еще как плачут, потому что акча баарына эле даба боло бербейт бекен. Даба болбойт. Стив Джобс айткандай, акча менен баардыгын сатып ала албайсың. Акчанын сүйүүнү баягы эң баягы красота бул сүйүү да. Сүйүүнү акча менен сатып ала албайсың. Сүйүүнү баягы бир ооруп, бир чалдыгып калсаң, аны акчага сатып ала албайсың. Бактыны дагы баягы эме бир өзүнчө бир деңгээлге жеткирет, бактылуу деген бир эмече. Бирок баягы акча менен баягы бактынын баягы эмесине, туу чокусуна жете албайсың дегендей да. Жашоодо көп сүйдүңүзбү? Иә. Жашоодо көп сүйдүңүзбү? Жашоодо биринчи сүйүүм үйлөнгөнүм Гүлмира Сулаймановна. Биринчи сүйүү. Анан мени сүйгөндөр көп. Ошол. Сүйүлгөн жакшыбы агай? Иә. Сүйгөн жакшыбы? Сүйүлгөн эме ал. Кыйын ал деген, талашка каласың. Сүйүлгөнбү? Сүйүлгөн кыйынбы? Сүйүлгөн талаш, анан жөнүнө болбогон жерден на ровном месте баягы проблемалар боло берет да. А зачем это? Ошон үчүн. Балдарыңызга татыктуу ата боло алдыңызбы? Кандай деп ойлойсуз? Кудайга шүгүр, мынакей 6 балам бар азыр. Экөө чоңойду, үйлөнүштү. Кудайга шүгүр, баягы мындай замечание жок. Мындай социумдандычы, коомдон. Туура мындай келечи, ашап келебиз, жасай элек дегендей. Кудайга тобо. Көкүрөңүздөгү көксөп жүрүп жетпей калган нерселериңиз болдубу агай жашоодо? Ой, анысы кантип анан кийин жашоо анда кызыксыз болуп калбайбы? Бирок баягы реальный болуш керек да. Анан кийин реалиядан кетип, анан реалия эмеге алып келет да, реалиядан уже почва кете баштаса, эмеге кетет жанагы, алчыныштыкка кетет. Тойбостукка кетет да. Тойбостук баягы түбүн билесиңер, Индиянын бир кино мультфильми бар эле го, алтын керек деп анан бир алтын така менен баягы алтын деп анан кийин баягы алтынга көмүлүп анан ошо менен өлөт. Ошон үчүн алтын байлыктын бир чегине жетип, анан кийин ошол
калган тапкандарыңды элге жумшасаң, канча көбүрөөк элди бактылуу кылсаң, ошол мен ойлойм, ошол байлыктын ошол бактылуу болгону, байлыктын ээсинин бактылуу болгону деп ошо туура го дейм. Көкүрөк топук болуш керекпи бай болуш үчүн? Көкүрөк обязательно. Мен да ошо ойлойм, баягы топук көкүрөгү топуктар бай болот го депчи. А эгер топук эмес, жанагы тойбогондор менен аягы кыйын болот, бүтөт экен, көзсүз эле жетип атат, тарыхты эле көрсөтүп атат. Канча китеп чыккан ал жөнүндө жазылган, мынакей дүйнө немесин карап көрсөң, тарыхын карап көрсөң, байлардын тарыхын, успешный адамдардын тарыхын, жанагындай успешный болбой калгандардын тарыхын карасаң, ошо жана сенин сурооңо жооп аласың да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо топук адам, кеңпейил адамдар ошончолук ырыскка келип турат го дейм, ошондой. Дөлөттү көтөрө билиш керек болуш керек агай. Эми дөөлөт деген бул байлык менен бийлик да. Ооба, сизде мындай болду эле жылдыз оорусу менен ооруп кейреңдеп кетүү. Эми аны силер айткыла. Аны Аны силер айткыла. Мен эми айткандан жөнөкөй элесиз го? Иә. Жөнөкөй элесиз. Эми өзүң аны айтсаң болот, аны башкалардан сурагына. Эл сизди кандай баалайт? Эл эми сен эмеде жүрөсүң, соцсетте жүрөсүң. Ошол жактан эмес анализде да баамдап дегендей. А бирок баягы 5 кол тең эмес экен да баягы. Идеальный нерседен деле баягы жумурткадан баягы кыр чыгарып бир эме недостаток истегендер бир мына 100% алсак, бир 10% тескери тетири кеткендер бар экен да. Аны бар идеальный баягы эчтеке жок экенин. Ошол адамдардын да арасында идеальный баягы мынабеки туура баягы Кудай бизди жакшы нерсеге жараткан да. Бирок ошонун жанына бир шайтан коюп койгон да. Анан ошо шайтанга аскарылгандар, анан ошо туура нерсени дагы шайтанга аскарылып, башка нерселерди баягы туура эмес нерселерди сүйлөй берет экен. Мындайча айтканда келжирей берет экен да. Эле эмне дейт? Агай. Турмуш сизди тарбияладыбы я? Чоңойдуңуз, турмуш чоңойттубу? Турмуш тарбиялайт, аябай эле тарбиялайт. Бирок ошо канча тарбияласа делечи, баары бир жанагындай бир ошибкалардан адам никогда не застрахован. Адам жаңылыш керек да, жакшы да. Жаңылганың бул сабак болуш керек. Тажрыйбада. Анан жаңылбаш үчүн башкалардын жаңылганынан сабак алыш керек да. Агай, көп жыгылдыңызбы турмушта? Эми өтө эле баягы жыгылдым дегенден алысмын. Мага Кудайга шүгүр, Кудайга ыраазымын 1000 мертебе. Ошол мени Кудай сактап келеатканын айтышым керек да. Кудайга ыраазымын 1000 мертебе. Ошол сактап келеатат. Дагы эле сактайт деген ойдомун, анткени бирок ошого жараша Кудайдын биз кандай тарбиялаган, жараткандай ошо жол менен жүрүшүбүз керек да. Ошол бирөөгө жаманчылык жасаба, не убий, оң жагыңа жер чапса, сол жагыңды тос дегендей ушундай бир нерселер мененчи. Момун, мусулман менеки биздин динибиз болгондо момун болуш керек. Акырын иштериңди жасай беришиң керек. Бирөөлөр атаандашып, бирөөлөр менен мындай эметип тирешпеш керек. Өзүңдүн жумушуңду, өзүңдүн баягы эмеңе ырыскың менен баары эле бай болбош керек да. Кедей деле бактылуу болот. Орто мындай байлар деле, орто жашагандар деле өзүнчө бактылуу болуш керек. Ошол Кудай берип атканга 1000 мертебе ыраазы болгондор, ошолор бактылуулар деп айтылып атпайбы? Мен деле ошого кошулам, чынын айтканда. Чын. Колдобарды барктамайын, жараткан эмне берсе деле баркталбайт экен да. Бакыттын даамы чыкпайт экен деп билип калдым. Сонун экен. Но супсак болбош үчүн жашоо эме болуш керек. Эмне болуш керек? Мындай өзүң эмес керек да, кызыктуу кылышың керек. Өзүң баягы мындай чыгармачылык иштешиң керек. Мен, например, азыр көп тармакта жүрөм. Билим берүүдө жүрөм, спортто жүрөм, маданиятта жүрөм, бизнесте жүрөм. Бардыгыма мен ачыкмын, жүрөгүм ачык. Ошол тармактардын бардыгын кичинекейинен бери сугарылып, китеп аркылуу сугарылып, бардык тармактар менен любой киши менен мен сүйлөшкөнгө даярмын. Бардыгыма мага
мен өзүм ваадалеймин, мен баардык ошо адамдар менен сүйлөшкөнгө, ошолордон тарбия алып, тажырыя алганга дайым даярмын. Өзүм да ачыкмын, ачык кишилерди да жакшы көрөм. Колуңуздан келген иш аябай жакшы көрүп, рахаттанып жасаган нерсеңер эмне? Азыр эми рахаттанган ошо эмне бизнес да. Мен аябай көп тармактуу. Алардын баардыгына туура баягы багыт берип туруш керек, айтып туруш керек. Анан ошол менен эле убакыт өтүп кетет. Анан азыр жолугушуулар көп. Жаштар келип жолугушуп, байке муну кандай кылсак, тигиндей кылсак, келип лекция менен жолугуп кеткиле, сиз менен баарлашат элек деген менен эле мынакей 24 сааттын бир 15 сааты кетип калып атат. Анан ушундай дем алыш күнү бала бакыраң менен чыгып, биртке аба жутуп, топ ойноп, достор менен сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Ушул. Агай, Анан силердей кыздарды чогулуп калабыз. Тоже вдохновение получаем. Агай, бүгүн мени көрдүңүз да деп эле. Жакшы бизнес. Экөөбүз канча болду баягы? 2 жылдан бери көрө элек болчумун. Ооба агай. Эмеге кеткенсиңер, Лондонго бара албай, Египетке кеткенсиңер, Ооба. Сон болгон агай. Египетке барып келбей, мындай базарлык калып келип, мындай байке, момундай. Келбедик белек агай. Анан келип кеткенсиңер, Ооба. Унутуп бараттырмын. Доолай албай калдыңыз. Дагы агай сүйлөп бериңизчи. Гүлзат менен жолугуп атасыңарбы? Гүлзат менен ооба, жолугуп эле атабыз. Ал сиз эмнеге Гүлзатка өкүл ата болуп калдыңыз? Гүлзат деген кыргызга дем берип аткан кызга мен үчүн өкүл ата болбойм. Ой, ошондой кыздар көбүрөөк болсо, сендей кыздар көбүрөөк болсо, элди мондай жакшы позитивке тарткан адамдарды эле ошондой эле көрө албай атат кыргыздарчы. Ой, алы ушундай болсун да биздин моорекил балдарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз. Тур кыргыз, иште кыргыз, жалкоолонбо. Давай вперед деген. Биз деген моорекилдей кыйын калкпыз. Кыйын өлкөбүздө анан кийин сүйрөбөсөк анан ким сүйрөйт бизди? Мен күйөөгө тийгенде өкүл ата болосузбу? Ошондой оюң барбы? Агай, эмнеге болбосун? Ой, сен күйөөгө тийсең 2 жолу өкүл ата болом. Ана, сөз бердик. Мына.